Коомдук биринчи каналынын эфиринде кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телевизиот программасы назарыңыздарда. Студияда Элиза Сонунбек кызы, саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын УКМКсы тарабынан жүргүзүлгөн терроризмге каршы иш-чаралардын алкагында террористтик ишмердүүлүктү каржылоого тиешеси бар Кыргыз Республикасынын жарандарынан турган кылмыштуу топтун ишмердүүлүгү аныкталып, ага бөгөт коюлду. Тактап айтканда, чет өлкөдө резонанстуу терактты уюштурууга катышкан адамдарды каржылоого шектелип, ар кайсы өлкөлөрдүн 39 жаранынын өмүрүн алган 1988 жылы туулган АА жана 1990 жылы туулган АМ аттуу Кыргыз Республикасынын жарандары Бишкек шаарынан кармалды. Кармалгандар Кыргыз Республикасынын УКМКсынын тергөө камак жайына киргизилди. 14 октябрь 2021 жыл Ош облусунун Ноокат шаарынын мэриясынын жооптуу адамдары кармалды. Тактап айтканда 2017 жылдан 2021 жылдын июнь айына чейинки аралыкта Ош облусунун Ноокат районунун мэриясынын жооптуу адамдары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланышып, бюджетке 15 миллион 43 720 сом өлчөмүндө зыян келтиришкендиги аныкталган. 2021 жылдын 13 октябрында Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 98 беренесине ылайык Ноокат шаарынын мэри жана мурдагы спикер азыркы учурда Ноокат шаардык кеңешинин депутаты кармалып, Кыргыз Республикасынын УКМКсынын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда көрсөтүлгөн сотко чейинки өндүрүштүн алкагында күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу жана бюджетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Жасалма акча жасагандар ачыкка чыкты. 2021 жылдын 13 октябрында АК аттуу жарандын кеңсесинде тинтүү жүргүзүлүп, тинтүү учурунда жарандын өз ыктыяры менен номиналдык $100 болгон 4600 АКШ доллары өлчөмүндөгү накталай акча каражаттарын берген. Бул материалдар боюнча соттук техникалык экспертиза дайындалды. Кармалган жаран Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 98 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын УКМКсынын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, учурда бардык жагдайларды аныктоо жана күнөөлүүлөрдү кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча керектүү чаралар көрүлүүдө. Ушул жылдын 16 сентябрында Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери жана Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Бишкек шаарынын аймагында жайгашкан дүкөндөрдүн биринде издөө иштерин жүргүзүүдө алмалар салынган коробканын ичинде 273 даана ширеңкенин ичине ныкталган кочкул күрөң түстөгү жапайы кара куурай жыты бар өсүмдүк тектүү заттар аныкталган. Алынган заттардын жалпы салмагы 2 кг 874 грамм болгон. Тергөө амалдарын жүргүзүү учурунда алынган заттарды 1999 жылы туулган ОН аттуу жаран ОБ аттуу жарандын бир тууган байкеси берип жибергендиги аныкталган. Ошол эле күнү атайын тергөө амалдарын жүргүзүүдө Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсүнүн тапшырмасы менен Токтогул райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 1999 жылы туулган ОН аттуу жаран кармалып, Ленин райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Аталган жаран алынган заттар ага тиешелүү болгондугун мойнуна алып, өзүнүкү экендигин билдирген. ОН аттуу жаранга тергөө абагына кармоо тууралуу бөгөт коюу чарасы колдонулган. Учурда бул кылмышка катыштыгы бар жарандарды аныктоо жана кармоо боюнча кошумча атайын тергөө аракеттери жана ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Чүй облусунун жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы тарабынан кышкы мезгилге айдоочулардын даярдыгын жана ошондой эле автоунаалардын техникалык абалын текшерүү менен катар түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Өзүңүздөр көрүп тургандай, жол кыймылынын инспекторлору төө ашуудан унаалардын жол белгилерине тыкыр маани берип айдоону, ашыкча тобокелчилик менен бири-биринен ашпоону түшүндүрүштү. Себеби кыштын күнү жол тайгак болгондугуна байланыштуу унаалар үчүн өтө кооптуу жагдай жараткан жол тилкелери бар. Мисалы үчүн бул жактарга көп жол кырсыктары болуп атат, чыгабыз. Чыкканда бирден бир себептер эмне болду десе, саранын жарыгынан ушундай көзүм чукалайын деди, мен көрбөй калдым жолду деп келе, жол кырсыгы. Калбыр атат.
завод изготовитель эгер ошол керек болсо сизге коюп бермек да, туурабы? Мага чейин коюшкан экен. Мен көңүл берип калдым. Мындай да урматтуу айдоочу, сизге чейин койбой, эми сиз айдап жүргөндө, сиз унааны башкарып жүргөндө сиз жооп бересиз да. Ошону башка айдоочуларга жолтоо болбош үчүн, көзүн албаш үчүн, түндө бир туура эмес, жаман последствия албаш үчүн сиз алышыңыз керек да ошону, туурабы? Чүй облусунун Москва районунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн инспекторлору рейдтик иш-чара уюштуруп, ага биздин чыгармачыл топ да барып катышып кайтты. Мында бир канча жол эрежесин бузгандар, мас абалында унаа айдагандар аныкталып, тийиштүү протоколдор түзүлдү. Мында бир нече жол эрежесин бузгандар, мас абалында унаа айдагандар аныкталып, тийиштүү протоколдор толтурулду. Бул Honda үлгүсүндөгү автоунаа рейдтин башталышында эле токтотулуп, жыйынтыгында айдоочудан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан аны наркология борборуна алып барып, анын мас соосун тактоо максатында алып барышты. Бул жайдан айдоочунун мас абалында экендиги аныкталып, ага карата тийиштүү кагаздар толтурулду жана унаасы айып короосунан орун алды. Жаш баланы сүзүп качып кеткен айдоочуну табууга жардам сурайбыз. Манас райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө 2021-жылдын 15 октябрь түнү саат 4:50 чамасында телефон аркылуу билдирүү келип түшкөн. Анда Манас районунун Чоң Капка айылынын ичинде түндүк тарабынан түштүктү көздөй баратканда жолдун сол жак бетинде Азият улутундагы эркек адамдын жансыз денеси жатканын айткан. Тергөө ыкчам тобу барганда 15 октябрь түнкү саат болжол менен 4:30 чамаларында Манас районунун Чоң Капка айылынын ичинде Гребен Платина автожолунун 6-чакырымынан жолдун чыгыш жак бетинде Азият улутундагы эркек адамдын жансыз денеси жатканы аныкталган. Адамдын жансыз денесине кароо жүргүзгөн учурда башынан катуу жаракат алгандыгы аныкталган. Окуя болгон жерде белгисиз автоунаанын дөңгөлөгүнүн изи калганы байкалган. Каза болгон жаран жашы жете элек 2007-жылы туулган Р.И. экендиги жана ал Манас районунун Кызыл Жылдыз айылында жашаган Рахманбердиев атындагы орто мектебинин 8-классынын окуучусу экени такталган. Жансыз дененин жаракатын аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалып, Кара Буура районунун соттук медициналык экспертизасынын бюросуна тапшырылган. Аталган факты Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 297-беренеси менен иш козголуп, тергөө жана иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат. Ошол замат перехват планы киргизилип, жол кырсыгын жасаган автоунааны издөөгө бардык күч-аракеттер жумшалууда. Аталган жол кырсыгына себеп болгон унааны издеп табуу максатында Талас облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери толугу менен тартылды. Талас облустук ички иштер башкармалыгы жарандарга кайрылат. Аталган жол кырсыгына тиешеси бар кандайдыр бир маалымат болсо, Талас облустук ички иштер башкармалыгынын төмөндөгү телефондоруна чалууңуздарды суранат. 102 же болбосо 0701 38 38 79 0500 34 91 91 0755 102 108. Анонимдүүлүк сакталат. Жаш өспүрүмдү унаа менен сүзүп качып кеткен жаранды аныктоодо кызматташкан жарандарга Талас облустук ички иштер башкармалыгы алдын ала ыраазычылык билдирет. Себеби кылмыш жасаган адам өз жазасын алышы керек. Бала баарыбызда бар. 10 октябрь күнү Ысык Көл райондук ички иштер башкармалыгына Бактуу Долонот айылынын 31 жаштагы тургуну арыз менен кайрылып, ушул эле күнү болжол менен саат 9:00 чамаларында азык-түлүк дүкөнүнүн жанында токтотуп койгон Nissan үлгүсүндөгү автоунаасын белгисиз адамдар айдап качып кеткендиги жөнүндө билдирген. Жабырлануучунун арызы райондук милициянын кеңсесинде катталып, Жазык кодексинин 206 автотранспорт каражаттарын айдай качуу беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Милиция кызматкерлери ыкчам иш-аракеттерди көрүшүп, көпкө узабай кылмышка шектүү жарандын изине чыгууга үлгүрүштү. Автоунааны айдап качканга шектелип, Бишкек шаарынын 55 жаштагы тургуну, мурда бир нече жолу соттолгон Д.К. болуп чыкты. Алгачкы суракта кылмышка шектүү катары Ысык Көл райондук ички иштер башкармалыгына алып келинген жаран өз күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Учурда тергөө амалдары уланууда. Кылмышка шектүү жаран камакка алынды. Өлкө аймагындагы акыркы болуп жаткан кылмыш кырсык окуяларын көрө алдыңыздар. Эгер сиз дагы мыйзамсыз фактыларга күбө болсоңуз, биздин экрандагы телефон номерлерге байланышыңыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.